эми алтын ийне деген түшүнүк мен 1977 жылдан баштап иштеп калдым да. Ушу иглотерапия мененчи. Анан ага чейин деле чала болуп угуп жүргөм. Анан бизге баягы 60-жылдарда Кытайдан жарандар келе баштаганда уйгурлар келген да. Ошо уйгурлардан врачтар бар экен. Ошолор иглотерапия сайып алтын ийне деп. Анан эл арасында жайыла баштаганда анда сейрек болчу. Мен 1977 жылы окуусун окуп баштаганда ошо уйгурдан окугам. Нурдин Шалжанович Бабаджанов деген уйгур киши экен биринчи. Анан ошондон үйрөнүп, анан баягы илгери Мао Цзэдун, Сталин дегендер болбоду эле. Советтер Союзу менен 49-жылдан баштап жакшы мамиледе эмес белек. Анан 5 баланы Союздан окууну бүтүрүптүр Пекинден. Анан Пекинден окуп келишип алар көп эле еврей экен. Анан атайын кафедра ачып Ленинградда, Санкт-Петербург, Москвада ошолор окутушту да. Анан баягы окуу деген мындай эмес да. Жанакыдай на рабочем месте деп тиги уйгур кишиден Нурдин Салжановичтен окуганда ал мындай үйрөтөт да. Баягы врач катарында көргөзүп, ал мындай механизм действиясын айта албайт. Жанакыдай терең түшүндүрө албайт. Окуу деген бөлөк да. Окуу дегенде ийне рефлекс терапиясы деп жаңыча, жаңы ойлор менен, жаңы жанакы механизм действиясын түшүндүрүп айтышып окутушту да. Эми алтын ийне деп өзү көп эле сурай беришет. Бул алтындан жасалабы, же күмүштөн жасалабы депчи. Эми негизи алтын ийне дегени ушу өзүнүн таасиринен келип чыкса керек. Анан алтын ийне дегендерибиз да бар, алтындан жасалган. Күмүш ийне дегендерибиз да бар. Анан аралашма баалуу металл менен кошо сталь, высококачественный сталь. Ошондойду кошуп туруп жасайт. Эми ал разовый ийнеге кирип калат да. Азыр негизи бизден азыркы мезгилде разовый бир колдончу ийнелерди требовать этип атпайбы? Анда сталь менен жасалат. А негизи ийненин касиети баягы точкасын таап саюу да. Бул точка деген нефть точкалары. Өзү Кытай точкалары деп аталат. Мунун башталышы байыркы кылымга барып такалат экен. Биздин эрага чейин. 3-кылымда биздин эрага чейин. Хуан Ди Нейзин деген биринчи китеби. Баягы аякта Сары император деген болгон экен. Ошо Сары император көп эле маселелерди козгоптур. Ошонун ичинен дарылоо дагы, дарылоонун ичинен ушу ийне сайуу дагы жазылып калыптыр да. Анда эмне деп айтылат? Эмне деген чекиттер бар, адамда канча чекит бар, канча меридиан бар деп эми врачтан сурайт да император. Анан врач айтат, 12 канал бар. Ошол каналдарга ийне сайып дарыласа болот депчи. Анан мунун түпкүрү ошо байыркы кылымда болгондон кийин өзүн актап ушу мезгилге жеткени чоң нерсе болуп атпайбы? Көп эле дарылык малар билинбей калды да, чынбы? Анан бул илимий жолго түшүп кетти кийинчи. Илим менен далилдеп ушундай дарылык масын рефлекстик жол менен дарылоо экен деп азыр атайын институт ачылган, илимий исследовательный институту мындай эл арасында кеңири жайылып кетти да. Анын жайылышынын бир себеби бул ыкма дарысыз, азыр дарыларды көп колдонгусу келбей атпайбы элчи? Дарысыз да, чынбы? Нерв точкаларын сайлат, нервти тынчтатат, кан тамырды кеңейтет, организмдин иммундук система деп атпайбы көп эле көңүл буруп, ошо иммундук системаны жакшыртат да. Анан эми ошол көп окумуштар чыккан Кытайданчы. Хуато деген чыккан, Бянцео деген чыккан. Чыгып муну жасып, улам өркүндөтүп келип, баягы 49-жылы бир Кытайда революция болду. Ошондон кийин жаңыча багыт менен муну алар элдик медицинасын өркүндөтпөдү. Элдик медицинасын талкалаган жок. Бизде кылыпчы. Элдик медицинасын өркүндөтүп, жаңыча жазып. Биринчи жазган Жулян деген доктор. Ошо Жулян деген жазгандан кийин биздеги тарап биздикилер болсо Ткачинская деген эсер давыдында мен ошондон окудум. Ленинградтан. А киши жакшы үйрөнүп Пекинден окуп келиптир. Качан деген. А киши Качан деген
Bir мен барганда 50 жашта экен, Александр Трофимович. А киши да кытайча сууда билет экен, ушу баягы кенен кесир окутту да. Анан бул националдык госпиталь азыркы. Burada республикалык клиникалык оорукана эмес беле. Ошонун неврология бөлүмүндө 77-жылдан баштап иштеп калдым. Анан ошол жерден аякта эмне оорулар баягы көбүнчө инсульттан калдык. Баш оорунун түрлөрү, арка моюн, бел, азыр остеохондроз, грыжа, диска деп атпайсызбы? Кол органдар, бут органдар, иши көбүнчө болевой синдром менен. Баш оорунун бардык түрүнө жардам берет. Мисалы баш оорудан эмнеден баш ооруйт? Кан тамыры кысылгандан баш ооруйт, нервтен баш ооруйт, моюндан кан тамыры кысылса остеохондроздан баш ооруйт. Ошолорго жардам берет. Ана остеохондроз азыр грыжа, диска десе, ошо остеохондроз эле. Бирок аны бөлөкчө ойлойт да, кыйын деп ойлойт да, грыжа, диска десечи, ошо грыжа, диска омурткалык дисканын грыжасын, ошонун синдромдоруна жардам берет. Анан кийин жана биз 12 канал деп атпайсызбы? Эми мунун айтып отурса өзүнчө бир кызык да. Кытайлар негизи бул философияны жакшы өздөштүргөн калп. Булардын өзүнчө философиясы бар. Биз баягы диалектический материализмди окудук эмес беле. Булар болсо метафизикалык, баягы табигый жол менен. Эми булар ушинтип түшүндүрөт да. Адам мисалы жердин баласы, адам жерден жаралган. Мусулманда да ошондой да. Адам жанакыдай анын ошо мисалы адам жерден жаралган. Мусулманчылыкта деле ошондой да. Мусулманчылыкта деле адам мисалы топурактан жаралган, топурактан Кудай жараткан деп айтат да. Булар да ошо биздин энебиз жердин баласыбыз. Булар ушундай деп түшүндүрөт да. Анан күн бизге ким? Ата. Күн жер. Анан бөлөк дагы аба бизге эмне? Аба бизге эң керектүү, абасыз жашай албайбыз, чынбы? Анан кийин суу. Биз суу менен организмдин көбү суудан турат да. Ушинтип келип, ошо табигый кубулуштар менен түшүндүрөт да булардын эме. Анан булардык ошо 5 элементтин теориясы деген бар. Мисалы мындай деп табигый нерсе. Адам энергия алып атпайбы? Энергияны каяктан алат? Энергияны күндөн алат, чынбы? Энергияны абадан алат, тамактан алат. Адамчы. Анан ошо энергиянын айланышын. Буларда биоритм теориясы аябай күчтүү да. 12 канал, ошо каналдар менен энергия, мисалы, биринчи өпкөгө кирет, ар бир органда 2 сааттан болот дагы, анан боор менен 24 сааттын ичинде болуп туруп анан боор менен чыгып кетет. Көрдүңүзбү? Жана 12 канал дегенге түшүнүп берсеңиз, булар кайсылар? Кыска айтсаңыз. Эми ошол мен азыр түшүндүрүп атпаймынбы, кенен кылчы. Анан мына ойлоп көрүңүз. Таң, эртең менен, энергиянын башталышы. Түшкү маал, энергиянын күчөшү. Кеч, энергиянын азайышы, түн, энергиянын кетиши. Эми ошону булар мындай деп түшүндүрөт да. Эми таң болсо эмне? Жаз. Жаз болсо жай болот. Энергия гүлдөп турат. Жай болсо күз болот. Энергия өчө баштайт. Анан кыш болот, энергия азаят. Эми органда да ошондой, адам жашоосунда ошондой. Ушу энергия боюнчачы. Анан 12 канал дегенибиз. Булар Зинло деп коет. 12 канал, мисалы, булар экиге бөлгөн. Бул инь-янь деген теориядан келип чыгат. Инь-янь. Инь-янь дегени биз мурда окуганбыз. Закон единства, борьба противоположностей депчи. Бирдиктүүлүктүн жана карама-каршылыктын закону. Ушундай материя, кубулуштун баарын булар экиге бөлгөн да. Мисалы, күн болсо түн болот, эркек болсо аял болот. Организмде да ошондой. Организмде дагы инь каналдар, мисалы, көңдөйсүз каналдар. Көңдөйсүз каналдар каяктан башталат? Өпкөдөн башталат, мисалы. Өпкө, жүрөк, жүрөктүн карынчасы өзүнчө кетет. Боор, көк боор деп, ал уйку бес деми? Анан кийин бөйрөк, 6 канал. Бул көңдөй жок. Инь канал. Аян канал болсо көңдөйлүү. Көңдөйлөргө кайсы керек? Мисалы, ашказан, өт, табарсык,
ички ичеги, жоон ичеги, анан 3 көңдөй. Көкүрөк көңдөйү, ич көңдөйү, анан жатын көңдөйү. Эме жамбаш көңдөйү. Ушул көңдөйлөр ушул органда бири-бири менен байланыштуу. Ар биринин каналы бар. Канал деген эми жөнөкөй түшүндүргөндө жол. Мисалы, териде точкалар болот экен. Организмдеги жол. Организм теридеги жол, органга барчу жол. Органга энергияны алып барчу жол да. Булардын ой боюнча да. Кытайдын баягы илгерки ой боюнча. Барат экен дагы, анан кийин ошо энергияны алып барып организм органга таратат экен. Анан органда айланып жүрөт экен. Дейт да ошол бизде ызык суук деп биз деле Кытайдын кошунасыбыз да. Ар бир органдын ызыгы болот экен, суу болот экен. Көрдүңүз, ошо менен тамыр кармайт. 3 манжа менен 3 органды, 3 манжа менен 3 органды, кайра терең 3 органды, 3 орган. Булар функцияны билет. Адам мисалы УЗИ эмнени билет? УЗИ морфологиялык өзгөрүштөр чынбы? Чоңоюп кеттир, кичирейип кеттир, сезгендир деген УЗИ көрсөтөт чынбы? Бул болсо орган ошо кезде иштешин. Орган кантип ызыптырбы, муздаптырбы? Биз 2 келе белип атпайбыз кыргыздарчы. Булар 12 органдын ызыгын, сугун билип алып, анан ийне сайып азайтат. Тигиникин бияка кошуп, биягындыгын тиге кошуп ушундай да. Эми ошентип дарылоо жүргүзөт дагы. Негизгиси мунун биз азыркы түшүнүк менен муну мындай деп түшүндүрөбүз. Азыркы түшүнүк менен биз муну рефлекс жолу менен түшүндүрөбүз да. Рефлекс деген эмне? Организмдин дүүлүктүргө болгон жообу. Бул жоо нерв аркылуу жүрөт да. Бизге нервтен, мисалы, борборлук нервге кеткен жол бар да. Бул афферентный система жол. Анан кайра келчү жол бар, эфферент. Мисалы, колуңду сайса, колуңду тартып аласың, чынбы? Ал болсо жүлүнгө барат, жүлүндөн мээге жетеби, жетпейби, ага чейин билбей эле тартып аласың. Чынбы? Ошол биз ушинтип түшүндүрөбүз да. Анан бизде рефлекс зонасы деген бар. Илгери эле тапкан муну. Баягы илгери эле Геда Захарина деген. Мисалы, жүрөк оорса, жүрөк нерви жок да. Жүрөктүн өзүнүн нерв, сезимтал нерви жок да. А жүрөк оорса, жүрөктүн сол жак көкүрөккө берилет, аркага берилет, алга берилет, колго берилет деп мурда эле табылган да. Ошол жол менен биз мындай ойда, эмне үчүн ошол мисалы канал болсо, ошол как раз канал менен кетет экен да. Канал болсо, каналга сайып, жүрөктүн жана коронардык артериясын кеңейте албайбыз, чынбы? Ушул логикалык да. Бул рефлекс теориясы да. Эми рефлекс теориясы дагы кенен кесири кылып түшүндүрүп жүрөбүз да. Анткени биз жаңгыс эле рефлекс деп калбай, эми каналдык система органдардын оорусун дарылайт. Мисалы, ашказандын каналын ашказандын оорусун дарылайт, бөйрөктүкүн дарылайт. Эми дарылаганда кандай кылат? Бөйрөктүн каналдарын ачат, ашказандын спазмын кетирет, ушундай да. Эми бул түшүнүктүү, чынбы? Ал эми борборлук нерв система кандай? Борборлук нерв системада мисалы ар бир сигнал борборлук нерв системага барат, чынбы? Көз менен көрсөң, кулак менен уксаң, сезим баардыгы борборлук нерв системага барат да. Ошол борборлук нерв системада мисалы адам стресске кабыл деп коелу. Борборлук нерв система ошону реакция кылдыбы? Сразу гипофизге берет. Гипофиз деген без бар. Ал без бүт органдардын бестерин башкарып турат да. Эми башкача айтканда бирөөнү генеральный директор десек, ал директор. Ал заведующийлер бар. Мисалы, калкан бези, уйку бези, бөйрөктүн үстүндөгү без, жыныстык без, чынбы? Ошол биз кичинекей ийне аркылуу, значит, борборлук нервге таасир берип, ал гипофизге берип, ар бир бездин иштешин жакшыртат экенбиз. Ошол жана алтын ийне менен жөнөкөй ийненин эмне айырмасы бар? Алтын ийне возбуждающий. Ал параличтерге сайлат. Алтын ийне, алтын мындайча айтканда дүүлүктүрөт да. Күмүш ийне басаңдатат. Бирөө дүүлүктүргүч, бирөө басаңдатчы. Жанакы стальной, высококачественный сталь менен жасалган ийне индифферентный. Ал тигиге деле жара берет, буга деле жара берет. Ал өзү сайып ыкмасы да бар. Дүүлүктүрчү ыкма, басаңдатчы ыкма. Мисалы, дүүлүктүрчү ыкма эмнеге? Параличке.
жанагы иштебей калса, бет иштебей калса, кол иштебей калса, бут иштебей калса, инсульт болсо чынбы? Ал эми басаңдатчу ийне саю методикасы ал оору синдромуна, кан тамыр кеңейткенге, сезгенгенди кетиргенге сыяктуу ушинтип кете берет да. Ал алтын ийне көп эле ооруларга колдонулат экен да, бирок кайсыл ооруларга колдонууга болбойт? Алтын ийне Кытай көп ооруга колдонот. А биз болсо азыркы көз караш менен биз көп ооруга мисалы байкап колдонобуз да. Мисалы инфекциялык ооруларга болбойт. Бул өзү түшүнүктүү да, чынбы? Экинчи онкологиялык ооруларга болбойт. Бул деле түшүнүктүү. Туберкулезго болбойт. Анан кийин карыган кишилерге болбойт. Жаш балдарга болбойт, кичинекей балдарга. А бирок көп эле ооруга негизи сайса болот. Анан 10 жашка чейин мисалы балдар өздөрү да сайдырбайт да, чынбы? Аны точкалык массаж кылыш керек. А кээ бир балдар 7-8 де сайдырышы мүмкүн. А эми балдар, кичинекей балдар болбойт да. Кыргызстанда канчалык деңгээлде өнүккөн ошол алтын ийне? Эми сиз жана 80 жылдардан бери иштеп, Мен 77 жылдан бери. 77 жылдан бери. Ооба. Азыркы учурда канчалык деңгээлде өнүккөн? Азыркы деңгээлде бунун өнүгүшүнүн бирден бир себеби биз дарыны аз колдонгубуз келип атат. Иммундук системаны көтөргүбүз келип атат. Чынбы? Бул түшүнүктүү да. Ошон үчүн азыр момундай физикалык ыкмаларга көбүрөөк бет алып атат адамчы. Хиджама деп эле көрүп атасыңар да. Денесинде жанакынтип кан алып эле ошентип жүрүшпөйбү чуркап. Массаж деп көрүп атасыңар да. А ошонун ийгиликтүү дарылоо методикасы бул иглотерапия. Бул илимий далилденген, эч кандай безопасность жок, коркунуч жок, жанагындай сарык жугуп калат, вирусный гепатит жугуп калат деген опасность жок. Анан бул мындайча айтканда эффективдүү да. И экономикалык жагынан дагы анча затрат болбойт. Демек жанагы алтын ийне алгандарга бул жана массаждын дагы, хиджаманын дагы кереги жок деп түшүнсөк болобу? Жок, хиджаманын кереги жок деп түшүнсөк болот. Ал баягы 19-чы кылым, 20-чы кылым, ал 21-чи кылымда. А бирок баягы мусулманчылыкта ишенип алып эле бирөөнөн бирөө барып атат дечи, анын эч ким тие албайт да, чынбы? Барса жардам болсо бара берсин. Пайгамбардын сүннөтү деп айтылат. Анан жардам болсо бара берсин, чынбы? А бирок бардыгы акыры келип илимий жактан далилденген ыкмага ыкташ керек да, чынбы? А врачтардан сурап алсаң болот, сурап алсаң болот. Айнайын хиджамадан мисалы сарык жукту десе, кимден сурайсың? А врачтан мисалы иглотерапиядан сарык жукту десе, сурайсың да врачтан. Эмне кал, кайсы ийне менен сайдың эле деп, чынбы? А бул адам өзү билиш керек да. Ден соолук бир эле жолу берилет. Ден соолукты ишенип только профессионал врачтарга гана бериш керек да, ден соолугун ишенип бериш керек. Анткени алар жооп берет, чынбы? Сиздин клиникаңызга ошо алтын ийне алабыз деп келгендер көп болсо керек. Эми алтын ийне алабыз деп, основной алтын ийне алабыз деп келишет да. Анткени мен 43 жылдан бери иштеп жүрөм. Анан өзүмдүн окуучуларым бар, мисалы. Ошолор жардам беришет, сайышат. Анан эми булар мындай дейт да. Уколду, инъекцияны любой жерден аласың, чынбы? А алтын ийне алып, жанагындай лазер терапиясын алып, уколоо жолу менен дарыланыш үчүн бияка келишет.